Мен Шамшиева калсынан Кадамжай шаарынан келдим, жеке ишкер болом. Бүгүн бул жерде аялдардын женский форум курактын форум өтүп атат. Өтө сонун деңгээлде болуп атат. Бүт область боюнча жеке ишкерлерди жыйган. Анан өтө көп сонун информациялар берип атат. Бизге пайдалуу болгон, мындан ары дагы ушундай форумдар көп болуп турса, биздин областыбыздан кийин Кыргызстаныбыз өнүп кетет, Кудай кааласа. Бул жерден дагы кандай информацияларды алып атабыз? Көптөгөн аялдар үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр бар экен. Андан сырткары именно аялдарды колдогон уюмдар бар экен. Ошолорго мүчө болуп, кошумча билим алып, нары ийгиликтүү ишкер болушубузга түрткү болгон уюмдардан экен. Бүгүн болсо ошол Баткен областынан баштатабыз форумду. Ишкер айымдар менен жолугуп, бүгүнкү күндө 200гө жакын учкун айымдар келиптир Баткен областынын ар кайсы жергесинен. Биз ошол айымдар менен бүгүнкү күнү атайын ВИЧ долбоорунун алкагында консультативдүү жолугушуулар өткөрүп атабыз. Бул жолугушуулардын максаты ушул Башкент областынын айымдардын кандай тоскоолдуктары, кандай кыйынчылыктары бар жөнүндө билүү. Анткени алар ошол кыйынчылыктарды алып биз улуттук ишкер айымдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү документине киргизебиз деген үмүттөбүз. Ал документти ошо биздин былтыркы жылы декабрда пайда болгон коалиция иштеп чыгат. Бүгүнкү күндө коалицияга Кыргызстан бою 22 уюм кирди. Ал уюмдар ошо айымдардын ишкер айымдардын бизнес ассоциациясы, ишкер айымдардын коомдук уюмдары. Ошо коалициянын максаты ошо уюмдарды биргеликте чогуу улуттук деңгээлде айымдардын ишкерлигин өнүктүрүп, алардын көйгөйүн чечип жана мүмкүнчүлүк түзүүгө максат койгон. Ошондуктан бизге бир аз эле мүмкүнчүлүк берсе, бир аз эле уюшсак, биз Кыргызстанды көтөрөбүз.